октябрь. Кара Кыргыз автономиялык облусунун уюштуруу тууралуу токтом кабыл алынган күн. Бул күндү өзгөчө күткөндөрдүн бири Ишенаалы Арабаев эле. Элдин эгемендик алсак деген үмүтү аны канча ирет ойлонтуп толгонтту. Анда бүгүн кыргыздардын тууган туушканы жөнүндө аңгеме кылалы. Тууган туушкандарда ата эне, ага ини, эже карындаш, ата баба болуп кетет. Ата баба дегенибиз бул 7 ата. Кана Бегимай, сен 7 атаңды билесиңби? Албетте билем, санап берейинби? Санап бер. Тойчубек, Өмүрбек. Мына эми ошол күн келди. Кубанычы көөдөнүнө батпай, мелт калп болуп турат. Чет жерде билим алууга чыккан алгачкы кыргыздардын бири болчу. Ошол Оренбург шаарында окуп жаткан мезгилде эле кыргыз балдарына ылайыктап, аларга билимдин эшигин кенен ача турган деп жазып чыгарсам деп кыялданчу. Ою ишке ашып, Алипе Жаки Төтө окуу деп аталган китепти Уфа шаарындагы басмаканадан чыгарды. Сүрөттөр менен кооздолгон Алипе жана Шыр окуу китеби канчалаган кыргыз балдарынын сабатын ачууга көмөк берди. Биз чыгара турган гезит караңгыда шамчырак болуп берет. Элдин туташ сабатсыздыгын жоюш үчүн көбүрөөк окуу куралдарын басып чыгарышыбыз керек. Максаттарыбызды ишке ашырууда бул гезит чоң жардам болуп берет. Нускасын дагы көбүрөөк басып чыгарсак жакшы болмок. Аны да дайындадык, жолдоштор. Эми мындан ары курч макалалар жарыяланып турушу керек. Жолдоштор, биз кыргыз элибиздин эркиндигин колубузда кармап калыш үчүн дагы кандай макалалар жазышыбыз керек? Мен Арабаев айткан Тун гезитин Эркин Тоо гезити болсун деген сунушун колдойм. Жолдоштор, эзелтен бери кыргыз калкынын мекени Ала Тоо. Ошондуктан газетанын атын Эркин Тоо койдук. Эми Эркин Тоону колуңардан чыгарбай, бек кармап, үзбөй окуп, мунун бетине арыз муңуңарды тартынбай жазып турсаңар болот. 1916 жылдагы үркөн. Аларды кайрадан Кытайдан көчүрүп келүү үчүн каражат бөлүп берүү тууралуу Ленинге жазган каты. 50 миллион рубль бөлдүргөндөн кийин 300 миң кыргызды мекенине көчүрүп келген күндөр. Эми эгемендик алып, өз алдынча түтүн булаткандан соң, калктын сабатын кантип жоюп, алардын арыз муңун кантип чечүү керек? Бул тууралуу көпкө чейин ой багып, түн уйкусун бузду. Акыры чечим табылды окшойт. Ал күн 1924 жылдын 7 ноябры болчу. 1922-1924 жылдары Кара Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун төрагасы эле. Ушул жылдарда кыргыздын адабиятын, ооз-эки чыгармачылыгын, тарыхын жазсак деген ой көңүлүнө тынчтык бербеди. Өзгөчө Манас эпосун кагаз бетине жаздырсак деп көксөдү. Манастын Сагынбай Орозбаков айткан вариантын кагаз бетине түшүрүү үчүн ошол кездеги жаш мугалим Ыбырайым Абдрахмановду аттап тондоп жөнөттү. Сагынбай Орозбак уулун Манасын өз оозунан жастырып келиңиз. Бир да күндү текке кетирбеңиз. Ой, айтканыңыздай болсун Ишеке. Жолуңуз чыдыр болсун. Кош болуңуз. Элим, жерим, ата журттун жүгү деп өмүрүн арнаган Ишенаалы Арабаев 1933 жылы жазыксыз жалаа менен Ташкенттин түрмөсүндө каза тапты. Чындыкты таамай сүйлөгөн, эч кимден тартынбаган кашкөй, кыргыз тили менен жазма адабиятынын калыптанышына зор салым кошкон алгачкы агартуучу Илимпоз кыргыздын дагы бир эр азаматы ошентип дүйнөдөн көчтү. Эсилим, эгер кайра туулсаң, биздин элде туула көр.